Демек бул көздү сактоо, урматтуу тууган, бул өтө чоң Аллах Тааланын бир өкүмдөрүнүн бири. Себеби адам көзүнү сактабай турган болсо, ушундай бир жамандыктын эшиктери ачылат. Ал жамандык адамды дүйнөсүн дагы, акыретин дагы, анын психологиясын дагы, анын ички дүйнөсүн, анын сырткы дүйнөнү курчап жаткан нерселерди кабыл алуу баардыгын бузууга себеп болот эгер көз арамга иштей турган болсо. Көз уятсыз нерселерди көргөндө адам баласынын ички дүйнөсү бузулуп баштайт. Иман парасаты деп коет да. Мисалы, бир адам өмүр бою 20 жылдан бери мисалы кой менен алектенип келе жатат. Анан бирөө келип айтты, сен мага 30 килограммдык кой берчи деди. Ал эмне кылат? Карап туруп эле бир койду көрсөтөт да, мынакей ушул койду жык дейт, алып барып туруп муздаса, дал айткандай таамай 30 килограмм чыгат да. Эмне үчүн? Анын көзү ачыктыгы эмес. Балким ал ошого дайыма бир негизде мээнет кыла бергендик себептен таркиз деп коет да, өзүнүн ой пикирини бир нерсеге сарптап, эки жака алаңдай бербей, эки тарапка алектене бербей, бир нерсеге мээнет кыла бергендиктен адамга ошондой парасат берилип калат. Ошол парасат аркылуу кайсыл кой болсо эле карап туруп, канча салмак экендигин айтып коет да. Ошол сыяктуу урматтуу туугандар, адамдарда, сиз менен бизде, мусулмандарда, качан адал жашап, арамга кадам койбосо, адамда имандын парасаты берилет. Ошол иман парасаты аркылуу кайсыл учурда эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, адам баласы ошону түшүнүп баштайт. Куран хадистен ала турган түшүнүк түрдүү болот да. Билүү башка, түшүнүү башка. Бир нерсени билип аласыз, бирок ошонун түшүнүгү ар кимде ар кандай деңгээлде бар да. Түшүнүктүн тереңдөөсү ошол имандын парасатына байланыштуу да. Ошондуктан уламалар айткан, кимде ким эгерде сырткы көздү жумбаса, ички көзү эч качан ачылбайт депчи. Сырткы көз деген эмне? Көзүбүздү арамдан тоспосок, ички көз дегени адамдын иман парасаты ачылбайт экен да. Ички дүйнөнүн парасаты ачылбайт экен. Намаз окуй берет, оруза кармай берет, бирок ойлонуусу дүйнө парастардай эле боло берет. Дүйнө көз карашы жок, кылыш керек да, антыш керек да, минтиш керек да дей берет. Эмне үчүн? Имандын парасаты ачыла элек. Куран хадистин нурунан түшүнүгү жүрөгүнө келе элек да ал адамдын. Анын үчүн эң чоң тоскоол эмне десе, көздү арамга иштетүү, өзгөчө уятсыз нерселерге көздү иштетүү ошондой бир ооруларды туудурат экен, урматтуу туугандар.